Здравствуйте! Сегодня у нас упражнение. Мы будем говорить об употреблении некоторых предлогов. Саламатсыздарбы. Биз бүгүн кээ бир предлогдордун колдонулушу боюнча көнүгүүлөрдү жасап, өткөн темаларыбызды бышыктайбыз. В жана на предлогдору кыймыл аракеттин ордун, багытын көрсөтүп каерде, кайда, каяка деген суроолорго жооп берүүдө колдонулат экен. Буларды эске сактаңыздар. Где, кайда деген на предлогу менен колдонулат экен. Мисалы, кайда деп айтсак, на предлогу колдонулат экен дагы сөздүн аягына мисалы е мүчөсү уланылат экен. Мисалы, где, кайда, на Иссык-Куле, Ысык-Көлдө, кайда, на Кавказе, где, на Волге, на Черном море, на юге, на востоке деп айтабыз. Буларга на кайда деген, где деген суроого жооп бергенде мына е мүчөсү уланылып, е мүчөсү биз билебиз предложный падежде айтылат экен. Ал эми куда, каяка деген суроого жооп бергенде деле ошол на предлогу колдонулат экен дагы, бирок буларга мүчө мужской роддогу сөздөргө мүчө колдонулбайт экен. Мисал алсак, куда на Иссык-Куль, куда на Кавказ, куда на Волгу. Волгу деген бул женский роддо а деген мүчөсү бар, ошондуктан бул винительный падежге келип на что же болбосо куда дегенде на Волгу деп өзгөрдү. Куда на Енисей, куда на Черное море, куда на юг, на восток. На предлогунун антоними кыргызча айтсак карама каршы сөзү бул с. На с. На Иссык-Куле но с Иссык-Куля. На Иссык-Куле отдохнули, вернулись с Иссык-Куля, да? На Волгу с Волги, на юг с юга. В предлогу көбүнчө жердин, шаарлардын, мамлекеттердин аттарын айтууда колдонулат. Мисалы, в Бишкеке или в Бишкек. В Бишкеке десек, каяка? Бишкекке, а в Бишкек Бишкекте, кай жерде? Бишкекте, а каяка? Куда? В Бишкек. В России, Россияда, в Россию, Россияга. В Сибирь, Сибирьге, в Сибири, Сибирьде. В Средней Азии, могул жерде кичине турамыз сөз окулаттар, Средний деп окулуш керек. В Средней Азии, Орто Азияда, а в Среднюю Азию, каяка? Средней Азия, Орто Азияга. В предлогунун антоними из. Мисалы, из Бишкека, из России, из Средней Азии. Например, в Среднюю Азию, из Средней Азии. В Бишкек, из Бишкека. В Россию, из России деп колдонулат экен. Мисалы, карап көрсөк мисалдарда. Город Ош находится на юге республики, а Нарын на севере. Ош шаары республиканын түштүгүндө жайгашкан, а Нарын түндүгүндө. Кайда? На юге, на севере. Түштүгүндө, түндүгүндө. Же болбосо, река Нарын протекает в Нарынской области, а БЧК в Чуйской долине. Нарын дарыясы Нарын областынан агып өтөт, а БЧК Чуй өрөөнүндө. Кайда? В долине. Кайда? В области. Где? В области. Бул в кайсыл жерде экенин билгизип атат. Где деген суроого жооп берип атат. Эми бул кийинки көнүгүүлөрдө өзүңүздөр аткарып көрүңүздөр. Мына көп чекиттин ордуна в же на предлогдорун коюп сүйлөмдөрдү толуктап көргүлө. Мисалы, город Санкт-Петербург стоит где? Деген суроо келип атат. Красноярск находится где? Севастополь где? А Тбилиси, Киев где? Владивосток и Волгоград где? И Минск где? Где деген суроону суроо бергенде в же на предлогдорун кайсысын коерун тандаңыздар. Кийинки көнүгүүдө көп чекиттин ордуна
с же из предлогторун коюп көргүлө. С, из бул кайдан деген суроого жооп берет. Откуда деген бул вы жана на предлогторунун антониму болуп саналат. Аларга карама каршы предлогтор болуп саналат. Мисалга алсак, морекелердин ордуна мисалы мой брат недавно вернулся откуда? Соседка радостно сказала, что получила письмо от дочери. Откуда? С Сибири, ведь из Сибири ошрекен. Ойлонуп көргүлө. Брат недавно вернулся откуда? Этот студент перевелся откуда? Заочного отделения. Эти фрукты и ягоды привозят откуда? Из Сикуля. Дагы мына по жана через деген предлогтордун колдонулушун салыштырып көрөлү. Мы шли по площади и смотрели на памятник. Биз аянтта кетип баратып, аянт боюнча аянтта кетип баратып, бул эстеликти карадык дейт, эстеликти көрдүк. Эми экинчи сүйлөмдө эле. Мы шли через площадь и заметили памятник. Биз аянт аркылуу өтүп баратып, эстеликти байкап калдык дейт. Демек, по деген ошондо бир нерсенин үстүндө, бир нерсе менен кетип баратып деген экен. Мисалы, по площади аянтта, а через площадь аянт аркылуу дегенди билгизет экен. Дагы бир мисал. Дети ходили по лесу и собирали дрова. Балдар токойдо жүрүп, токойду кыдырып жүрүшүп, отун жыйнап атышты. А кийинки сүйлөмдө дети шли через лес и встретили туристов. Балдар токой аркылуу өтүп баратып, туристтерди жолуктурушту. Кийинки мисал сүйлөмдөрдөгү көпчекиттин ордуна по же через предлогторун коюп, кашанын ичиндеги сөздөрдү керектүү падежге колдонгула. Мисалга алсак, я жил на окраине города и ездил на работу через весь город. Анан аркысына улап кетесиздер. Үчүнчү, дагы бир мисал. Через же сквозь предлогтору, через менен сквозь деген экөөнүн мааниси жагынан окшошуп кетет, ошондуктан салыштырып карап көрөлүк. К реке они шли через лес. Дарыяга алар токой аркылуу баратышты десек, бул через лес токой аркылуу болот экен. Они пробивались сквозь густые заросли леса. Муну кыргызчага көтөрүп көрсөк, алар коюу токой аркылуу, токойду аралап чыгып баратышты дейт. Аралап өтүп баратышты, пробивались, өтүп баратышты, жолун ачып өздөрүнө өтүп баратышты дейт. Алар коюу токой аркылуу экен. Бул жерде через деген аркылуу болсо, бул аралап болот экен. Сквозь аралап болот экен. Ошолорго дагы мисалдарды көпчекиттин ордуна сквозь же через деген сөздөрдү коюп көрүңүздөр. Алдыдагы дем алыш күндөрдө мореке ушул сабактын материалдарын жана мурунку сабактардын 8, 9, 10 сабактардын материалдарын колдонуп, ушул бул жердеги көнүгүүлөрдү жана кийинки көнүгүүлөрдү аткаргыла.